Манипулятордун эң башкы 3 белгиси. Эгер сиз манипулятор менен жашасаңыз, бул аябай кооптуу. Балким ал физикалык сизге ыдык көрсөтпөйт, бирок эмоционалдык ыдык көрсөтөт, бул аябай кооптуу. Биринчи учурда манипулятор жоопкерчиликти башка адамга жүктөп койгонду жакшы көрөт. Сен ушул нерсеге жеткирдиң, сенин айыңан болду, сен айткан үчүн ушундай кылдым, сен деп сөзсүз ооба мен ушундай өзүм ушундай чечим чыгарган үчүн, ушундай келишимге келген үчүн ушундай болуп калды дебейт. Сен мени жеткирдиң, сен дейт. Экинчи фразасы: сен башкача түшүнүп алдың, мындай болгон жок. Газлайтинг деп коет психологияда. Мен андай деген жокмун, мен кылган жокмун, сага ушундай көрүндү окшойт, тебе показалось, на самом деле андай эмес. Сен очевидный нерселерди сен өз көзүң менен көрүп атасың, угуп атасың, что тебе там реально. Мисал келтирейин, мисалы сизди унижать этти, кадимкиде обесценивать этти, сизди кемсинтип койду, анан кийин сен эмнеге андай кылып атасың? Бирөөнүн көзүнчө балким, сен бирөөнүн көзүнчө мени кемсинтип атасың, эмне үчүн андай кылдың? Жок, андай эмес. Же болбосо сен каяктасың деп сизди аябай контроль кылып атат. Сен сүрөт жөнөт, мага каякта жүрөсүң, анан сен абьюзерсиң, сен мени контроль кылып атасың, сен кызганып атасың, мага жакпай атат десе. Жок, сен туура эмес түшүнүп алдың. Мен сага камкор көрсөтүп атам. Я о тебе забочусь дейт. Сен башкача түшүнүп алдың. Мындайча айтканда это газлайтинг. Сен көрүп атасың, что тебя просто хотят контролировать, жаш бала сыяктуу кылып, сен контроль кылып атат, аны жок, мен сага забота кылып атам дейт. Кийинкиси: сен постоянно күнөөлүүсүң. Манипулятордун эң башкы белгиси андай мамиледе, күйөөсүн аял мамиледе, жигитпи, жумуштабы, неважно, начальнигиң, досуң, постоянно сен күнөөлүүсүң, постоянно оправдываться этесиң, постоянно кечирим сурай бересиң, бир нерсени итип кылып койгон болосуң, постоянно күнөөлүүсүң. Ушундай кылып койот, сен постоянно күнөөлүүсүң. Сүйлөгөн сөзүңө, кылган кыймыл-аракетиңе, кийген кийимиңе чейин постоянно күнөөлүүсүң. Ошондуктан, эгер сиз манипулятор менен жашап жаткан болсоңуз, андай мамиледен чыккыңыз келсе, же болбосо толстокожий болуп, анын манипуляциясына маани бергиңиз келбесе, анын манипуляциясынан тоготпой калгыңыз келсе, эгер жашайм десеңиз, эгер жашабайм десеңиз, эгер чыга албай жүргөн болсоңуз, сизге психологический жардам керек болгон болсо, эгер сиз өзүңүзгө жардам бере албай аткан болсоңуз, анда ханышага келиңиз. Мындан дагы көп белгилери бар манипулятордун. Разберем по косточкам манипулятора. И толстокожий болуп чыгасыз, же өзүңүзгө решение чыгарып, смелый болуп, мындай мамиледен чыгасыз. Кандай мамиле болбосун.